Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабакта жолугуп жатканыма өтө кубанычтамын. Бүгүн биология сабагынын дагы бир темасын менен таанышабыз. Сабактын темасына көңүл бурула балдар. Сабактын темасы биоциноз, биогеоциноз жана экосистема. Ал эми сабактын максаты төмөнкүлөр. Ушул биоциноз, биогеоциноз жана экосистемага мүнөздөмө берип алабыз. Андан соң ошо экосистемадагы негизги мыйзам ченемдүүлүктөр, мисалы экологиялык пирамида жана организмдердин азык чынжырларын талдоого аракет кылабыз. Анда эмесе сабактын негизги бөлүгүнө көңүл бурула балдар. Экранда ушул биоциноз, биогеоциноз жана экосистемага мисал катары сүрөттөр тартуу кылынат. Бул ушул үч түшүнүктүн бири-биринен айырмасын жана бири-бири менен болгон байланышын тактап алалыкчы. Биоциноз балдар кайсы бир тирүү организмдердин, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, микроорганизмдердин түрлөрүнүн анча чоң эмес территорияда ээлеп тиричилик кылышы. Бул албетте эволюция процесси менен калыптанып калган. Кайра да кайталайм, бул кандайдыр бир деңгээлде чоң эмес аймакты ээлеген тирүү организмдердин тиричилиги. Ал эми биогеоциноз өзү айтып тургандай, бул жерде деле баягы тирүү организмдер, бирок бул жерде биогеоциноздо тиричилик кылган организмдердин ареалы же территориясы биоцинозго караганда кеңирээк. Бул бир. Экинчиден биогеоциноздо сөзсүз түрдө ошол отурукташкан организмдер геологиялык компоненттерге гана көз каранды болгон организмдердин топтолушу. Бул биогеоциноз деп аталат. Ал эми экосистема бул бир канча биогеоциноздордун, башкача айтканда шалба, суу, токой, тала, чөл. Ошол эле учурда бир канча биогеоциноздордун, деңиздердин, дарыялардын, токойлордун биогеоциноздорунун биргелешип чоң аймакта тараган организмдердин жыйындысы бул экосистема. Мисалга алсак, бул мисалы биздин Кыргызстандагы Ысык көл биоэкосистемасы, Аларча экосистемасы, Сары челек экосистемасы. Мына бул башкача айтканда бул жогорку биоциноздон жогорку, биогеоциноздон жогорку деңгээлде турган бул экосистема болуп саналат балдар. Ал эми ушул биоцинозго, биогеоцинозго жана экосистемага көз жүгүртүп, кайсы окумуштуулар өздөрүнүн салымын кошкон, мына ушуга көңүл буралы. Биоциноз бул латын тилинен алганда биз билебиз, биос бул тиричилик, циноз бул жалпы, чогуу дегенди түшүндүрөт дагы. Бул терминди 1877 жылы немец биологу Мебиус илимге киргизген балдар. Ал эми ушул биоцинозго аныктама берип кетсек, бул белгилүү бир географиялык, жогоруда да айтып кеттим, белгилүү бир географиялык мейкиндикте тарыхый эволюциялык жактан бири-бири менен тыгыз байланышта болгон өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жана микроорганизмдердин популяцияларынын жыйындысы. Азыр экранда көрүп тургандай бир канча жаныбар, өсүмдүктөр кандайдыр бир кичине чоң эмес аймакта өздөрүнүн тиричилигин өткөрүшү. Мына бул биоциноз болуп саналат балдар. Ал эми биогеоцинозду орустун геоботаниги, экологу, палеонтологу Сукачев биогеоциноз деген түшүнүктү 1942 жылы биринчи жолу киргизген балдар. Көп өзүнүн өмүрүн ушул биогеоцинозго арнап, биогеоциноздун көптөгөн мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктап, белгилеп кеткен. Мен ошол биогеоцинозго аныктаманы берип кетели. Жогоруда да кыскача айткам. Азыркы учурда ошол биогеоциноздо кандай мыйзам ченемдүүлүктөр жүрүп турат? Албетте, эгерде биогеоциноздо
территория кеңири болсо, ал эми территория эмне үчүн кеңири? Себеби дегенде бул жерде тирүү организмдердин түрлөрү, алардын особтору көбүрөөк. Ошондуктан канчалык мындай мыйзам ченемдүүлүктөр байкалса, демек территория, ареал кеңири болот. Демек мындай кеңири ареалда албетте булардын ортосунда зат алмашуу жана энергия алмашуу процесси, кубулушу жүрүп турат. Булар ошол жерде бири-бирине ыңгайлуу шарт түзүп, жандуу организмдердин жана жансыз компоненттердин жыйындысы аркылуу биргелешип жашашат. Азыркы учурда ушундай табигый биогеоценозторго адам баласы антропогендик шарттар көптөгөн зыяндуу таасирлерди тийгизүүнүн негизинде азыркы учурда бир эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде дагы ушундай биогеоценозторду жоготуп алуу коркунучунда турабыз. Кайсы бир биогеоценозторду биз жоготуп алганбыз. Ошол эле учурда адам баласы антропогендик шарт катары жасалма биогеоценозторду дагы иштеп чыгып, жаратып келүүдө. Бул биогеоценоздун түрү агроценоз деп кийинки сабактарда тааныша аласыңар. Демек, ошол биогеоценоздун негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү болуп, ошол жердеги микроорганизмдердин жана башка организмдердин ортосундагы зат жана энергия алмашуу. Ал эми ал болсо, ошол жансыз компоненттердин негизинде ишке ашат. Андан кийинки жогорку деңгээлдеги бул биологиялык түшүнүк, бул экосистема болуп саналат. Бул экосистема организмдердин тиричилигинин чөйрөдөгү органикалык эмес заттар менен болгон дайым үзгүлтүксүз байланыштары. Ал зат алмашуу жогоруда жана алардын мыйзам ченемдүүлүктөрү аркылуу жалпы биримдүүлүгү экосистема деп аталат. Бул экосистема жогоруда айтып кеткендей, бүтүндөй биоценоздордун түрлөрү, биогеоценоздун түрлөрү баары чогулуп бул экосистеманы түзөт деп белгилеп кеткенбиз. Экосистема азыркы учурда дагы коркунучта турат. Ал биздин колубуздан көз каранды. Ошондуктан бул экосистема түшүнүгүн бул англиялык эколог Тенсли 1935 жылы ошол экосистема терминин киргизген. Себеби дегенде ошол дүйнө жүзүндө экосистеманын бузулгандыгынын, анын мыйзам ченемдүүлүгүнүн бузулушунун негизинде көптөгөн катастрофалар, көптөгөн түрлөрдүн жоготуп алганыбыз, ушуга байланыштуу көптөгөн аныктамалар, тажрыйбалар практика жүзүндө топтолгондуктан бул илим катары окутуу, бул илимди ар бир адам билүү, ар бир адамдын экологиялык билими, экологиялык жоопкерчилиги, экологиялык маданияты болушу үчүн ушул түшүнүктү, ушул илимди ушул Тенсли киргизген балдар. Эми ушул экосистеманын балдар түзүлүшү бар, албетте. Бул түзүлүшү бир жагынан татаал, бирок айтып койгону менен бул өзү жаратылышта өтө татаал кубулушта жүрөт да. Себеби дегенде бул экосистема жашап кетиш үчүн ага эң негизги факторлор керек. Ал факторлорго бул абиоталык факторлор. Башкача айтканда күндүн нуру, суу, климат, тоо, таш, мына ушулардын баары жана башка ушулардын баардыгы тең абиоталык шарттар керек болгондо гана ошол шартка ыңгайланган өсүмдүктөр дүйнөсү жашап тиричилик кыла баштайт. Ал эми өсүмдүктөр дүйнөсү ошол жаратылыштын абиоталык факторлорун пайдалануу менен бирге өздөрүндө органикалык заттарды пайда кылып, органикалык эмес заттардан органикалык заттарды пайда кылып, муну биз билебиз, фотосинтез процесси деп белгилеп келебиз. Ошол органикалык заттарды пайда кылып, алар өсүмдүктөр продуценттер деп аталат. Ал эми ошол продуценттер пайда болгондон кийин аларды пайдалануучуларды биз консументтер деп айтабыз. Ал консументтерге өсүмдүктөрдөн тышкары жаныбарлар, козу карындар жана адамдар консументтер болуп саналат. Бул консументтер ошол өсүмдүктөрдүн продуценттерин, продукцияларын, органикалык заттарын пайдалануу менен бирге
абага биогендик заттарды бөлүп чыгарат. И ошол эле учурда продуценттер дагы абага биогендик заттарды бөлүп чыгарат. Бул биогендик заттар боюнча сизде маалыматтар бар балдар. Алар абада жүрүп, алардын дагы алмашуусу жүрөт. Ошол эле учурда органикалык заттардан, ошо консументтерден дагы бөлүнүп чыккан дагы заттар бар. Ал заттарды атайын жаратылышта ошол чиритүүчү дагы организмдер бар. Ал чиритүүчү организмдер редуценттер деп аталат. Мына ошентип бул экосистемада ушул түзүлүш тынымсыз, үзгүлтүксүз жүрүп турат. Себеби дегенде бул мыйзам, ченемдүүлүк, бул балдар тиричилик. Ал эми ошол организмдердин экосистемада жогоруда айтып кеткен продуцент, консумент, редуценттердин биргелешип аракет кылышынын негизинде эмненин негизинде жүрүп турат? Бул албетте организмдердин азыктануу чынжырынын негизинде жүрүп турат. Демек, азыктануу чынжыры бул экосистемадагы организмдердин азыктанууларынын ирети. Биринен кийин экинчиси, экинчисинен кийин үчүнчүсү ошол азыкты пайдалануучулар, консументтер болуп саналат. Мисалы, биринчи учурда ушул адамдын азыктануу чынжыры берилген. Адам дагы бул азыктануу чынжырга өтө тыгыз тиркелген. Мында бул дагы эле баягы продуценттер, өсүмдүктөр саналат. Аларды пайдалануучулар курт-кумурскалар, аларды пайдалануучулар мисалы кемирүүчүлөр, куштар, андан кийин жырткычтар, аларды пайдаланган ошолордун арасынан, ошол консументтердин арасынан пайдалангандар дагы адам дагы пайдаланат. Өзүнө керектүү тамак азык заттарды ушул консументтерди пайдаланып, өзүнүн тиричилигин жүргүзөт. Ушундай мыйзам ченемдүүлүктө табиятта, жансыз табиятта дагы, жандуу табиятта кечирип койгула, жандуу табиятта дагы ушул жандуу организмдердин азыктануулары жүрүп турат. Бул жердин астында, көлмө деңиздердин, океандардын астында, тоолордо, башкача айтканда, бул азыктануу чынжыры дагы жогоруда айтып кеткендей үзгүлтүксүз дайым жүрүп турат. Бул дагы да болсо тиричилик уланып жатат дегенди түшүндүрсөк болот балдар. Андан соң ошол жогорудагы организмдердин азыктануу чынжыры айтпадыкпы биз, белгилеп кеттик. Ошо азыктануу чынжыры продуценттери, консументтери, редуценттери аркылуу ишке ашат деп. Мына ушул мыйзам ченемдүүлүктү экологиялык пирамида деп айтабыз. Бул экологиялык пирамиданын моделин 1927 жылы Англия окумуштуусу Элтон иштеп чыккан. Бул экологиялык пирамидада, демек, табигый системада продуценттер, жогоруда айтып кеткен консументтер жана редуценттердин ортосунда биомассалык катыш графикалык модель түрүндө чагылдырылган. Эгерде сүрөткө көңүл бурсак, эң биринчи астыңкы деңгээлде баскычта бул продуценттер турат. Буга биз билебиз, ушул өсүмдүктөр, балырлар, ушул биофитопланктондор. Ушулардын негизинде кийинки баскычта, демек, биринчи консумент азыктануунун биринчи катары турат. Бул консументтин биринчи катары. Ушул продуценттер болуп саналат. Ал эми ушул продуценттерди пайдалануучулар консументтин экинчи катарына кирет. Буларга, демек, баягы топурактагы, суудагы майда омурткасыз жаныбарлар, кемирүүчүлөр, булар консументтин экинчи катары. Башкача айтканда, булар пайдалануучулар. Ал эми консументтин үчүнчү катарына бул жогорку түзүлүштөгү омурткалуу жаныбарлар. Мисалы, жерде сууда жашоочулар, канаттуулар, куштар, сүт эмүүчүлөрдүн кайсы бир түрүлөрү. Булар консументтин үчүнчү катарына. Башкача айтканда, экинчи катарындагылар менен азыктанышат. Ал эми консументтин пайдалануучулар төртүнчү катарына. Бул демек алп, жырткыч канаттуулар, жырткыч жаныбарлар кирет. Эми бул экологиялык пирамиданын негизги мааниси эмнеде? Элтон эмнени айтайын деген? Бул экологиялык пирамидада продуценттен баштап, биринчи консументтен баштап,
баягы биринчи консументтеги азык заттарды экинчи консументтеги катардагы азык организмдер пайдаланганда, аларды үчүнчү катардагылар, аны төртүнчү катардагылар пайдаланганда, ошол учурда азык заттардын улам жогору деңгээлдеги пайдалануучуларына өткөн сайын ошол азык заттардын энергиясы, кубаты акырындык менен жоголот. Ошондуктан бул биринчи мыйзам ченемдүүлүгү, ал эми экинчи мыйзам ченемдүүлүгү бул ошол азык заттар канчалык жогору консументтерде пайдалануучулар өткөн сайын ошол консументтер, пайдалануучулар жогорку деңгээлдеги, жогорку түзүлүштөгү жаныбарлар болуп жатпайбы? Мына ушул мыйзам ченемдүүлүк бул экологиялык пирамиданы түшүндүрөт балдар. Ал эми ушул жогорудагы биз айтып кеткен, өткөн сабакта дагы белгилеп кеткен популяция, биогеоценоз, биоценоз, экосистема бул көйгөйлөрү, андагы мыйзам ченемдүүлүктөрдүн бузулуп жаткандыгы улам барган сайын көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Башка мамлекеттер сыяктуу эле биздин Кыргыз Республикасында ушул мыйзам ченемдүүлүктүн туруктуу өнүгүү концепциясы ишке ашкан. Ошол Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү концепциясынын негизги ушул параметрлерин мен силерге сунуштайын деп жатам. Бул биринчи, демек, айлана чөйрөнү коргоо концепциясына кирет. Экинчи концепцияга, ошо концепцияга экинчиси биологиялык түрлөрдү сактоо, коргоо. Биз жогоруда айтып кеттик. Биздеги баягы акыл бирстин популяциясынын кыскарып бара жаткандыгы. Ал эми үчүнчү, ошол концепциянын үчүнчүсүнө бул жайыттарды калыбына келтирүү. Андан кийин токойлорду коргоо, климаттын өзгөрүшүн кандайдыр бир деңгээлде туруктуулугун камсыз кылуу, анан жер кыртышын сактоо. Мына бул Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү концепциясынын негизги параметрлерин силерге сунуш кылдым. Бул туруктуу өнүгүү программасы ошол мектепте дагы акырындык менен окулуп жатат. Ошондуктан бул концепция боюнча интернет булактарынан карап кеңирээк таанышып алсаңар болот балдар. Ал эми ушул сабактын аягында силерге үй тапшырманын эки түрүн бергим келип турат балдар. Бул биринчи тапшырманын түрү ошол жогоруда айтып кеткен ошол жанагы азыктык тизмеги боюнча, экологиялык пирамида боюнча төмөндөгүдөй таблицаны сунуштап жатам. Колуңарга ручкаңарды, дептериңерди даярдап алган болушуңар керек. Ошол жерге чийип алсаңар болот. Биринчи бул критерии бул организмдер. То есть кайсы организмдер? Биз жогоруда белгилеп кеттик. Продуценттер, консументтер, редуценттер. Мына ошолорго мисал келтиресиңер экинчисинде. Андан кийин мисал келтиргенден кийин ошолордун экосистемадагы организмдердин ролу, ошол организмдер кандай рол ойнойт экосистемада. Мына ошону кыскача мазмунун жазып, өзүңөрдүн айлана чөйрөңөрдөгү, тегереңердеги, жашап жаткан жериңердеги ошо биогеоценозду, биоценозго мисал кылып, ошолор боюнча жазсаңар бул абдан жакшы балдар. Ал эми экинчи тапшырма бул экосистемадагы сукцессия деген түшүнүк бар. Сукцессия деген түшүнүк бар балдар. Ошо сукцессия деген эмне экен? Анын мааниси эмне экен? Жана ошол маанисин мисалдар менен далилдегенге аракет кылгыла балдар. Дагы кайра кайталайм, ушул сукцессияны кайра эле биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ушул шаарыбыздын, районубуздун, айылыбыздын тегерегиндеги эле мисалдарды келтирсеңер, бул абдан жакшы балдар. Балдар, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканга чейин сак саламатта болгула.